Саламатсыздар отугандар, бизге атырып бүлөжө келди. Биринчисинде балдак менен келген. Балдак менен келип, мен коркуп койгом негизи сизден алгандан. Коркуп койгом, возрастной деп коркобуз. Бирок эже настырный экен. Настаивать этип туруп жазады. Биринчи эле күн жазганда, экинчи күнү калганын өзүңүз айтып берип коюңуз. Биринчи келгенде төкүчтөн чыга албай араңдын күчү менен чыккам, таягымды катып салгам, көрсөтпөйүн албайм деп, телефондо сүйлөшкөндө албайбыз. Биз тök 64 жашка чейин алабыз дедим. Эми балам мен бир мени деле көрүп койчу. Ошо колуңан ошо мен аяп кетет окшойм деп сездим да. Анан кийин настаивать этип туруп алдым. Иши кылып көкпөттүгүмө салдым балам. Кантип алып чыгасыз экен? Сайгылашып токурчу, жамбашка анан могу сөөктүн ичинин баарын тартып турчу, артынан эметип. Баса алчу эмесмин да. Бир эңкейип калып, уже эңкейип баштадым да. Баса албай жүрүп. Шүгүр экинчи курста мен уже вообще эле түп-түз басып, ступеньканы эртерээк келип калыптырмын. Ступенькадан ылдый түшүп өзүмдү текшерип, дагы үстүнө чыгып текшерип, баары жакшы, азыр кармабай эле эмелерин. Балдакты таштадыңыз? Таштадым, балдакты да баарын таштап. Көрүп атам, эми баламан дагы бир суранып атам, баары жакшы да бир келейин деп. Так, ушундай случай болуп калса, бизге кайрылсаңыздар болот. Чалып байланышыңыздар номер телефонубузга.